Так, жолдош чегaraçılar başladılar. Кыргыз-тажик чегарасын тосуу иштери кызуу жүрүп жатат. Зым тартуу иштери 3 мамлекеттин кесилишкен жери Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстандын чектешкен аймагынан башталган болсо, бүгүнкү күндө Баткен районунун Карабак айылынын Дөбө участкасында тикен зымдарды тартуу иштери жүрүп жатат. Дээрлик 15 чакырымдан ашык аралык тосулуп бүттү. Зым тартууга чегара кызматынын Атайын инженердик отрядынын кызматкерлери тартылган. Алар чегарага казык кагылган күндөн тарта дем алышсыз иштеп жатат. Тосуу иштерине Атайын инженердик отрядтын чегара кызматынын Атайын инженердик отряды тартылган. Тийиштүү адистер бүгүнкү күндө чегаранын тартуу иштерине жүргүзүп жатат. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар, ар кандай иштер жүрүп жатат. Бул жерде тикен зым тартуу болуп атат. Ал жакта жерди казуу, даярдоо, түркүктөрдү орнотуу, темир түркүктөрдү орнотуу иштерине өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Эгер ошо инженердик тосмолор тосулган болсо, мамлекеттин коопсуздугу, чегара коопсуздугу камсыздалганга чоң өбөлгө түзөт деп ойлойм. Кош аракеттеги органдар буга кызыктар, келип ар тараптуу жардамдарын, көмөктөрүн көрсөтүп берүүдө. Айткы отко көп түкүрсө көл болот деп бул жерде өтө чоң салым коштот. Кош аракеттеги органдар өзүңүздөр күбө болдуңуздар, бул жерде милиция кызматкерлери дагы келип коомдук тартипти сактоо максатында алар да келип өздөрүнүн ишин алып баратат. Чегарачыларга шарт түзүү максатында жолдор салынып атат. Баягы чегарага жакын үйлөрдү, короолорду жана башка бактарактарды элдердин жардамы менен кесүү иштери жүргүзүлүп, чегара инфраструктурасы түзүмү жакшыланууда десек жаңылышпайбыз. Чегараны тосуу иштеринин жүрүшү үчүн аймакка атайын талаш шаарчалары курулуп, чегарачылар үчүн шарттар түзүлгөн. Ишти жеңилдетүү үчүн атайын техникалар да тартылган. Атайын техникалар тартылуусунун себеби кээ бир аймактарда чегаранын бойлой жолдор жоктугуна байланыштуу бүгүнкү күндө жолдор салынууда. Ошол жолдор менен ыңгайлуу шарттар түзүлгөндүгүнө байланыштуу тикен зымдарды орнотуу иш-чаралары жүргүзүүдө. Мамлекет тарабынан бүт бардык керектүү каражаттар жана техникалар, спецтехникалар, атайын техникалар керектүү шаймандар менен камсыздалып, өздүк курам тарабынан ушул чегараны бекемдөө иштери жүргүзүлүүдө. Жолдордун жоктугунун бир себептери мурда чегара аныкталган эмес болчу. Көпчүлүк учурда талаш жерлер болчу. Азыркы учурда бүт бардык чегара аныкталып бүткөндүгүнө байланыштуу биз өзүбүздүн аймакта атайын техникалар менен жолдорду жасап, чегарачылардын мамлекеттик чегараны кайтарууга шарттар түзүлүүдө. Тикен зымдарды тартуу Карабак айыл аймагынын Дөбө участкасында жүрүп жатса, ал эми мамыларды орнотуу Кызыл Бел айылына жеткен. Чегараны тосуу иштерине мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү тургундар, деги эле ыктыярчылар тартылууда. Учурда демаркациялоо иштери Баткен районунун Кызыл Бел айылында, Тажикстан менен чектешкен аймагында жүрүп жатат. Деги эле Кыргыз-тажик чегарасын тосуу иштеринде ашар ыкмасы колдонулууда. Чегараны тосууга катышкан ыктыярчылардын катарында Коргоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери да бар. Алдыда чегараны бекемдөө, эртерээк жана ынтымактап бүтүрүү максаты коюлган. Бүгүн Баткен областында, анын ичинде Баткен районунда чегара зымдарын тартуу жумуштары башталганына байланыштуу биздин Ички иштер министрлиги тарабынан, анын ичинде Баткен областтык Ички иштер башкармалыгы тарабынан четте карап турбайлы деп бул жумушка көмөктөшөлү деген максатта биздин атайын багыттагы полктон 30 кызматкер, ички аскерлерибиздин атайын контракт негизинде служба кылып аткан аскер кызматкерлерден 50 кызматкер бөлүп, ушул жерде баары жалпы 80 кызматкерлерибиз ушул чегарага зым тошконго көмөк көрсөтүш үчүн өзүбүздүн жардамыбызды кошуп, четте карап турбайлы деп келип жардам берип жатабыз. Келген кызматкерлердин тамак аштарыны баарыны өзүбүз тараптан каржылап, карап,
өзүбүз жардам берип жатабыз. Мамлекетте жүрүп жаткан чек араны тосуу иш чарасы жүрүп жаткандыгына байланыштуу Илбирис Атайын дайындалган бригадасы жөн карап жатпастан келип ушул чек ара тосуу иш чарасына катышып жатабыз. Катышып жатканыбызга 3-4 күндүн чамасы болуп калды. Не дейбиз, эми ар бир аскер кызматкер жана Кыргыз өлкөсүнүн жаранынын бул парзы деп эсептелинет. Чек ара тосуу жана чек араны коргоо. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 40 кызматкер келип, атайын ушундай демаркациялоо иштерине жана ушундай чек аранын тосулушуна өз салымыбызды кошуп атабыз. Биз деле сыртта карап турбастан ушул жерге келип, ар бир кызматкер өз күчүн аябастан ушул жерге чек араны тосконго өз салымыбызды кошуп, жардамыбызды берип атабыз. Жумуш канчалык көп жүрсө, ошончолук кызматыбызды аябастан жардам беребиз. Мындан сырткары мекеме ишканалар, банк кызматтары жана башка ыктыярчылар да кол кабыш кылып, чек араны бекемдөөдө иштеп жаткан кызматкерлерге тамак ашын берип жатат. Баткен электр тармактары ишканасы, транспорт департаменти, капиталдык курулуш ишканасы бардыгыбыз биргеликте бүгүнкү күндө ушул Кыргыз тажик чек арасындагы биздин күч түзүмдөрү чек арачыларга ушул чек араны тосуу иштери жүрүп жатат. Ошондуктан биз дагы ушул ишканалар өзүбүз четте карап турбай, ушул биздин күч түзүмдөрүнө жана чек арачыларга өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүп, ысык тамак менен камсыздайлы деп бүгүн келдик. Мындан ары дагы биз ушул ысык тамак менен же дагы башка бир өзүбүздүн колубуздан келген жардамды көрсөткөнгө даярбыз. Мындан ары дагы биз ушул өзүбүздүн райондук жана шаардык ишканаларыбыз бар, каалоочуларды ушул уюштуруп, биздин ушул жардам көрсөткөнгө биз даярбыз. Чек араны бекемдөөдө ашар ыкмасын колдонуу демилгесин жергиликтүү жашоочулар кубануу менен кабыл алып, аларда салым кошууну максат кылууда. Жашоочулар мамлекеттик кызматтардын элдин жана күч түзүмдөрүнүн мындай ынтымакта иш алып барышы мамлекеттин бүтүндүгүн сактоодо чоң мааниге ээ дешет. Погранслужба, МВД бардык күч органдарынын кызматкерлери келип чек арасы тосуп атат. Муну биздин эл тургундар, жашоочуларыбыз жылуу кабыл алып атат. Келген ушул кызматкерлерге жатакана бардык слоясын түзүп, колдон келген жардамын элдер берип атат. Биздин элдин сүйүнүчү жакшы. Ушул келген кызматкерлерге границаны тосуп аткан жигиттерибизге ыстык тамак уюштуруп берүү жагына колдон келген жардамдарыбызды берип, ушул тосконго дагы жашоочуларыбыз чыгып жардам бергенге бардыгы даяр. Бул жөнүндө сүйлөшүп атабыз бардыгына. Ошондой эле жергиликтүү жашоочулар коңшу өлкө менен болгон чек аранын такталып, тосмолор менен жабдылып жатканы тынч жашоо үчүн чоң өбөлгө болорун белгилешти. Алар чек арадагы коопсуздуктун бекемделиши бейпил турмуштун ишенимдүү келечектин белгиси экенин баса белгилешүүдө. Границада турабыз. Мал калдыгыбыз бар, барып өтүп кетиши мүмкүн. Чек ара тосулсам да ишениктүү болот да элге. Эл билет чек ара барлыгын. Чек ара тосулуп атат экен, биздин айылга дагы жетип келиптир. Чек араны тосконго биз жергиликтүү элдер дагы жардам беребиз. Тамак ашына, керек болсо жумуш жагынан дагы жардам беребиз. Границалардын чечилгенине Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол иштерге кимдер жүгүрүп, кимдер салым кошкон болсо, Аллахым алардан ыраазы болгон болсун. Келечекте ушу заманыбыз тынч болсун деп ишенимде турабыз да, ошо. Илгери кандай болсо, азымынан бияка жакшы болот деп үмүттөбүз. Белгилей кетсек, Кыргыз-Тажик чек арасын демаркациялоо иштери 29 апрелде башталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев демаркация иштерин баштоого онлайн форматта катышып старт берген. Биринчи этабында 420 километр аралыкта Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасына зым тартылат. Бул иш-аракеттер жыл аягына чейин бүткөрүү пландалган.